кабырга барганда кабыр кандай десе ушундай бир жай. Кабыр өз айткан го, мен караңгылыктын жайымын, мен жалгыздыктын жайымын, мен курт кумурсканын жайымын дейт. Кабырга барганда бул дүйнөдө кандай жакшы амал кылган болсоң, сен кабырың нурдуу болот, кандай жаман жашаган болсоң, кабырың ошондой азап болот деген сөз болду. Өзүңдүн жашооңо байланыштуу. Кандай жашасаң, кабырда болгон мамиле сага ошондой гана болот да. Ичиңден кыйналып, кысталып, бирөөнү көрө албай жашасаң, ошондой сага мамиле болот да. Элдин баарына жакшылык каалап жашасаң, ошондой жашоо болот да сага. Бирөөгө болгон кызганыч, бирөөгө көрө албастык адам ичинде баары бир болот. Бирок ошого күрөшүп жашаш керек да. Кечирип коюп, жакшылык кылып, жардам берип, сен көрө албай атабы, жардам бер, кечирип кой, жакшылык кыл. Мына диндин баалуулугу да. Кабыр тозоктун чуңкурунан бир чуңкуру болот, же бейиштин бакчасынан бир бакча болот дейт. Кабырың бейиштин бакчасынан бакча болуш үчүн ал сенин колуңда азыр мүмкүнчүлүгүң бар. Намазың оку, Кураныңды оку, жакшылык кыл, жакшы иш жаса, зикирин кыл, адал жаша, болду, сен кабырың бейиштин бакчасынан бир бакча болду иншаллах. Кабырың тозоктун чуңкурунан чуңкур болот деди. Сенин колуңда напсиң каалагандай жашасаң, тозоктун чуңкурунан бир чуңкур болду да кабырың. Пайгамбарыбыз 90 күн бир хурма менен суу ичкен, хурма жеп суу ичкен. 90 күн хурма жеп суу ичкен пайгамбарыбыз. Пайгамбар ким эле? Пайгамбар рахматал лил аламин. Бул дүйнөгө рахмат катары жиберилген, биздин баарыбызды бейишке киргизе турган киши, Аллахтын хабиби, Аллахтын эң сүйүктүү кулу, Аллах Таала Мухаммад Мустафа. Мустафа деген сөз жер бетиндеги элдерден тандалып алынган деген сөз. Жер бетиндеги элдердин арасынан Мухаммад пайгамбарыбыз тандалып алынды. Бирок карачы, 90 күн үйүндө тамак болгон жок да. Эмне себептен пайгамбарга Аллах Таала ушу тамак бербей койду? Тамак ошончо кымбатпы? Пайгамбарга бербей койгудай. Жок, бул тамак, бул мал дүйнө. Аллахтын астында черкейдин канатычалыктагы кадыр баркы жок. Ошондуктан Аллах Таала берген жок. Эгер тамактын, бул дүйнөнүн, мал дүйнөнүн кадыр баркы Аллахтын астында бир чиркейдей болгондо, пайгамбарга Аллах Таала толтуруп берип койот эле. Алтын дагы берет эле, акчаны дагы берет эле, тамак аш баарын берет эле. Бул тамак аштын кадыр баркы Аллахтын астында жок болгон себептен пайгамбар ал нерселердин артынан жүргөн жок. Аллахтын астында дин кадыр барктуу. Бейиштен бир уч топуракты алып чыгып, күн чыгышка кой берсең, күн батканга чейин жыпар-жытка толуп калат да. Дүйнө, алам жыпар-жытка толуп калат. Тозоктон бир уч топуракты алып чыгып, күн батышка сепсең, күн чыгышка чейин чөп өспөй калат да. Көрдүңбү? Тозок кандай экен, бейиш кандай экен. Ошондуктан балдар, бул дүйнөдө биз жашап атабыз, күн өтүп атат. Күнү канча күн өтүп кетти. Бизге чейин канча элдер бар эле, баары өтүп кетти.